22-июлдун маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү коркунучу бар. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Ошондой эле Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен сел коопсуздук эрежелерин сактоону кошумчалады. Арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштанды таштабаңыз. Үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Сел учурунда дароо коопсуз жайга кетиңиз. Мүмкүнчүлүк болсо үйдөгү свет, суу, газды өчүрүп чыгыңыз, деп билдиришти ÖKM'ден. 22-июлда Ош шаардык мэриясынын имаратынын алдында 500дөн ашык соодагер нааразычылык акциясына чыкты. Алар шаардагы борбордук базардын көчүрүлүшүнө нааразы. Биз бул базардын жылышына нааразыбыз. Себеби базар башынан кылымдарды өткөргөн. Тарыхый базар, Кербен сарайы, Жибек жолу өткөн. Бул базарыбызды тескерисинче реконструкциялап, ак буура жакты бийик кылып тосуп, элге шарт түзүп бериши керек. Бул жерде кагаз жүзүндө 900 ишкер бар дегени менен бул жердеги ишкерлердин саны 3000 үй бүлөдөн ашат. Ошончо үй бүлөнүн тиричилигин, түйшүгүн ким ойлоп жатат? Эч ким ойлогон жок, деди соодагерлердин бири. Алардын айтымында жаңы базарга көчүп 1-2 жыл ичинде иш жүрүшүп кеткече ишкерлер артка кетип калат. Өздөрүнүн үй бүлөсүн каржылай албай калышат. Мисалы, банктан бизге эч качан жеңилдик берилбейт. Ар бир ишкер башында киреше киргизебиз деп банктан акча алышкан. Азыр 100-200 миң оборот болбойт. Ар бир адамдын башында кеминде 1 миллиондон карызы бар. Эгер биздин жерге мамлекет ушунчалык кызыктар болсо, ар бир ишкердин жерине барып, контейнерлерин жана товарларын нак акчага сатып алсын. Анан жыл деп айтсын. Эч ким бекер отурган жок ал жерде, деди ал. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Оштун борбордук базарынын соодагерлери менен жолукканда базарга кепилдик жок экенин айтып, аны башка жакка жылдырып берүүнү убадалаган. Ал эми президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы базар 2 айда көчүрүлөт деп маалымдаган. Ал арада Ош шаарынын аралап өткөн Ак Буура дарыясынын корук аймагында жайгашкан курулмаларды, жер тилкелерди тактоо жана мониторинг жүргүзүү комиссиясы түзүлдү. Маалыматка ылайык түзүлгөн топ ишти тактап мониторинг жүргүзгөндөн соң жыйынтыгынын негизинде сунуш беришет. Ал эми Оштун мэри Бакыт Жетигенов жаңы базар Осмонов көчөсүндөгү Мегаполис соода борборунун мандайындагы 7 гектар жерге курулаарын билдирди. Маалыматка ылайык базар 2 ай аралыгында бүтөт. Ага чейин август-сентябрь айларында азыркы базар иштеп турат. Анткени менен 22-июлда шаардык мэриянын алдында митингге чыккан соодагерлер Ак Буурадагы көпүрөлөр бузулуп, базарга дээрлик адам каттабай калганын айтышууда. Буга чейин Жетигенов борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбий көчөсүнө көчүрүлө турганын билдирген. Бирок базардын ал жака көчүрүлүүсүнө соодагерлер нааразы болушкан эле. Ушул эле күнү нааразычылык акцияга катышкан 4 адамды милиция кармап кетти. Ош ШИИБден милицияга массалык башалмандыктарга үндөп, провокацияга алдырган адамдар байкалып жатат деген маалымат келип түшкөнүн билдиришти. Шектүүлөр учурда тергөөдө, тергөө аяктагандан кийин кошумча маалымат берилет дешти милициядан. Андан тышкары Ошто болсо тынчтык жүрүштөрүн өткөрүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Сот 27-июндан декабрга чейин Ош шаарында Ататүрк паркына тышкары тынчтык митингдерин өткөрүүгө тыюу салуу чечимин чыгарды, деп жазды Интербилим Ош филиалынын аймактык менеджери Гүлгакы Мамасалиева. Эске салсак, 14-июлда нөшөрлүү жамгырдан кийин Ак Буура дарыясы нугунан чыгып, Ош шаарынын борбордук базарын каптаган. Сел сууларынан калктуу аймактар дагы жабыркап, 800гө жакын турак үй, унаа жолдору, электр чубалгылары жарактан чыккан, коммуналдык авариялар катталган. ÖKMден сел 5 кишинин өмүрүн алганын билдиришкен. Натыйжада 4 кишиден турган үй бүлө каза болду. 6, 10 жана 19 жаштагы 3 кызы менен 44 жаштагы аял. Аларды Мөл булак эс алуу жайындагы сел алып кеткен. Каза болгон 5-киши 39 жаштагы аял. Аны сел Оштун борбордук базарынан алып кеткен. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 7-каналга курган кезектеги маегинде парламенттин экс-спикери Чыныбай Турсунбековдун кыздарына карата ачылган кылмыштуу жол менен алынган киришелерди мыйзамдаштыруу боюнча кылмыш ишине комментарий берди. Буга чейин Айдай Турсунбекова ТИЗОдо экени, дагы бир кызы Бегимай үй камагында экени белгилүү болгон. Журналист Ташиевден бул иш жеке менчикке кол салуу болуп калбайбы деп сурады.
Мен так кесе айтып коеюн, биздин тушубузда эч кандай жеке менчикке кол салуу деген болбойт. Анын баары мурунку замандарда калган. Азыр андайга жол берилбейт, деп жооп берди Ташиев. Анын айтымында 2010-жылы Акыл Инвестбанк рейдерлик жол менен Максим Бакиевден Турсунбековдарга өтүп, Капитал банк деп өзгөртүлгөн. Мындан тышкары Ташиев Чыныбековдор илгери Бишкек арак заводунун 1,5 гектарга жакын жерин жана Ысык көлдөгү 18 гектар жерди мыйзамсыз менчиктештирип алышканын билдиришти. Мен буларды менчигиме же жеке чөнтөгүмө алып аткан жокмун, мамлекетке кайтарып атам. Мисалы, ошол эле арак заводунун 1,5 гектар жерине мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу элдерге үйлөрдү салып беребиз. Банкты болсо сатып, андан түшкөн акчаны ошол эле МИКке үйлөрдү салганга жумшайбыз, деди ал. Ошондой эле Ташиев алар Чыныбай Турсунбековдун кыздарынан акча алышкан делген маалымат чындыкка кошпогонун билдирди. Анын айтымында ишкерлерди өздөрүнүн эле юристи Ташиев ишти 5 миллион долларга жаап берет деп айтып алдап кеткен. УКМКнын башчысы юрист жана анын күйөөсү кармалды, деп билдирди. Чыныбай Турсунбековдун кыздары мына ушундай мыйзамсыз иштер менен алектенишип жүрүшөт. Андан калган мыйзамдуу бир да мүлкүнө тийбейбиз. Мисалы, ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка. Ал эми мыйзамсыз ээлеп алган мүлкүн, элдин акысын буларга жедирбестен элге кайтарып беребиз, деп жыйынтыктады сөзүн Ташиев. Чыныбай Турсунбековдун кыздары жана алардын адвокаттары УКМКнын башчысынын билдирүүсүнө азырынча комментарий бериши элек. Капитал банк мурда Акыл Инвестбанк деген ат менен белгилүү болчу. Бул банкты 2008-жылы Максим Бакиевдин айланасындагы адам сатып алып, 2013-жылдагы революциядан кийин капиталдаштыра албай калган. 2012-жылы болсо банкты Турсунбеков сатып алып, атын өзгөрткөн. Президент Садыр Жапаров 21-июлда Парижде боло турган 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына лицензия жеңип алган спортчулар менен жолугушту. Өлкө башчысы эгемендик жылдар аралыгында Кыргызстан жалпы 7 Олимпиада медалын, 3 күмүш жана 4 коло жеңип алганын эске салды. 2021-жылы сиздер менен жолукканда биздин жалпы максатыбыз 2024-жылдагы Париж Олимпиадасында биринчи орундарды камсыз кылуу, алтын медаль жеңүү деп айттым эле. Бул менин эле сөзүм эмес, элдин дагы суроо талабы, үмүт тилеги болгон. Мына ошол үмүт тилектерди актоого мезгил келди деп ойлойм. Эгемен Кыргызстандын Олимпиада тарыхындагы биринчи алтын медалын жеңип, көз карандысыз Кыргызстандын 33 жылдыгына, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата белек кыласыңар деп бекем ишенем, деп белгиледи президент. Ал кыргызстандыктар олимпиадалык курамда командадан жок эле дегенде 5-6 алтын медаль күтөрүн айтты. Иш-чаранын соңунда Жапаров улуттук кураманын капитаны Балбан Акжол Махмудовго мамлекеттик тууну тапшырды. Олимпиада оюндары 26-июлдан 11-августка чейин Парижде өтөт. Кыргыз спортчулары спорттун 5 түрү боюнча 16 лицензия жеңип алышкан. Күрөш, дзюдо, сууда чабагуру, жеңил атлетика жана бокс. Алардын 10-у күрөш боюнча лицензиялар. 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу ишти жактоочулар Атыр Абдрахматова, Есения Рамазанова жана Назира Абдумуминова акысыз алып барышат. Бул тууралуу клубко Атыр Абдрахматова тастыктады. Маалыматка ылайык, келишимге 20-июлда кол коюлду. Репортер Чекет Кейжи басылмасы кудасы Наркул Абдулаев адвокат болгондуктан Айтурган Маматкулованын үй бүлөсү менен иштешүүгө бир да жактоочу макул болбой жатканын жазган. Буга чейин Акыйкатчы институтуна 25 жаштагы аялдын өлүмү боюнча ишти акыйкатчы жеке көзөмөлүнө алганын билдиришкен. 17-июлда башкы прокуратурадан аялга карата өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча кылмыш иши козголгонун айтып, иш алардын көзөмөлүндө экенин белгилешкен. Айтурган Маматкулова 7-июлга караган түнү Бишкектин номер 4 ооруканада көз жумган. Маркумдун кайын журту ал дары ичип алып ооруканага түшкөнүн айткан. Ал эми Айтургандын энеси кызым киши колдуу болгон, күйөө балам талуу жерге уруп койгон деген пикирин билдирген. Жеңеси болсо Айтурган мурдада күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып келгенин айткан.